жаңы кошуп аткан досторго айтып кетели да бир жолу бүгүнкү эфирибиз жогорку республикалык тестирлөөгө ОРТга даярдоо боюнча болот. Кантип даярданабыз ошол боюнча. Саламатсызбы, арабаңыз? Куш келипсиз? Саламатчылык, жакшы куш Угуп болот. атабы менен? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы болот. Өзүңүздөр жакшысыздарбы? Жакшы, рахмат. Жаңы жылыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Рахмат. Ден соолугуңуз жакшыбы? Маанайыңыз кандай? Жакшы, Кудай деп, эми жаңы жыл демекчи, негизи бул убакытка чейин азыр башкалардын бардыгы эле эс алып атат, бирок ошол өлкөбүздүн келечеги үчүн, жаштардын жалпы республикалык тестирлөөдөн ийгиликтүү болуш үчүн, деги эле билим жаатына салымыбызды кошуу үчүн биз канча жылдан бери эле ошол эч кандай бир майрам катары көрүп, эс албай эле иштеп келебиз. Бүгүн деле бул жылы деле ошондой болуп атат. 31 күнү да иштедик. Кече бүгүн дегендей суббота жок, воскресенье жок, иштеп атабыз. Жакшы, рахмат. Албетте сиздердей инсандар ошундай баягы майрамга карабастан ошол эле учурдагы баягы биздин коомубузга, биздин коомдогу адамдарга аз да болсо баягы пайданы тийгизе турган болсок, бул абдан жакшы нерсе. Андан сизге да ыраазычылык билдиребиз алдын ала. Достор, урматтуу достор, биздин бүгүнкү кезектеги вебинарыбыз старт алмакчы. Бүгүнкү биздин коногубуз Турат Албаев агайыбыз азыр мынакей кошулду. Бир аз тааныштырып өтсөм, Секом билим берүү мекемесине бир канча жыл эмгектенген. Андан тышкары Aprage KG онлайн окуу платформасынын түзүүчүлөрүнүн бири, агартуучу, коомдук ишмер, программист, мугалим Турат Албаев. Саламатсызбы да бир жолу, куш келдиңиз. Эми дагы да болсо өзүңүз боюнча дагы мындай кененирээк маалымат айтып берсеңиз, дагы кандай иштер менен алек болосуз биздин көрүүчүлөргө бар билишсин биздин конок ким экенин. Жакшы, рахмат. Жалпы көрүүчүлөргө дагы бир жолу саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Негизи эле ушул университетте окуп жүргөн кезден бери эле, университетти бүткөндөн бери эле ошол агартуу айдыңында эмгектенип келебиз. Негизи алгачкы эмгек жолумду ошол өлкөбүздөгү сапаттуу билим берүү мекемелеринин бири деп баардыгыбыз эле билген ошол Себат мектептеринде иштөө менен баштаганбыз. Кийин Секомдо бир канча жыл эмгектендик. Ал жерде окуучуларды ОРТга даярдап, анан окуучуларды ошол университетке тапшыртуу менен негизи ошол жалпы республикалык тестирлөөгө киришип калганымдын негизги себептеринин бири дагы бул ошол баягы Себаттагы эми ал жерде ошол 7-класстан баштап 11-класска чейин дайыма мугалимдер ар бир окуучунун үстүнөн иштеп, ага ар бир окуучуну кесибине багыттап, даярдап, анан алар үчүн дагы да бир аз жеңилирээк болот экен. Анан мен өзүм мындай жалпы билим берүүчү орто мектепте бүтүргөнүм үчүн ошол биздин жалпы билим берүүчү орто мектептерде окуучулар кесипке багытталбай, эми бул мындай бир мугалимдин же окуучунун бирөөнүн катасы эмес, бул жалпы мамлекетибиздин коомчулуктун катасы болуп атат. Билим берүү системабызда катачылык. Анан баягы элибизде азыркы заманда эң көп айтылып аткан жакшы сөздөрдүн бири бар. Бул баягы караңгылыкка наалат айтып отура бергенче бир бурчуна шам жак дегендей, балким мен мындай жалпы Кыргызстандын билим деңгээлин көтөрүп жибере албашым мүмкүн, бирок ошол биздин бүтүрүүчүлөргө туура кесип тандоодо бир жардамчы болоюн деген максат менен ошол жалпы республикалык тестирлөө багытына кийлигишкенбиз. Азыр Кудайга шүгүр бир канча жылдан бери даярданып, окуучуларыбыз алтын сертификат алгандары бар. Мындай жашырбай ачык айтыш керек, 110го жетпей калгандары дагы бар. Эмне үчүн муну жашырбай айтабыз? Анткени бул жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу жана андан ийгилик жаратуу бул бир мугалимдин эле эмгеги эмес. Бул окуучунун түздөн түз изденүүсүнө байланыштуу деп ушул маалыматты айтып келем да. Себеби биз мугалимдер дайыма бир эле сабакты ошол эле окуучулардын бардыгына бир эле сабакты өтөбүз. Кошумча издене алганы, илимий изденүүнү жолго кое алган окуучу, эмгектенүүнү
дайыма туруктуу даярданууну мындай ордуна кое алган окуучу булар ийгиликтерди жаратып келатат, жакшы балл алып атат, жакшы окуу жайларда өтүп атат, чет өлкөдө окуп атышат дегендей жөн эле сабакка катышып койгондор көпчүлүктүн катарында, анда алар көп жакшы ийгиликтүү боло алган жок. Негизи ушундай. Чоң рахмат, жакшы айтып кеттиңиз. Чынында бул баягы айтышат го, баары эле окутуудан көз каранды депчи, ошо мугалимден деп. Бирок жакшы айтып кеттиңиз, ошо ар бир окуучунун өзүнүн көз каранды, кантип окуду, кантип аны аткара алды дегендей. Рахмат. Анан ушул башында мындай кылалы, ушу жалпы эле жогорку республикалык тест түрлөөгө даярдоодо кандай мындай биринчи кадамдарды эмнеден башташ керек, кантип туура даярданып, убакытты кантип туура пайдаланыш керек, ушулар боюнча жалпы жөнүндө айтып кетсеңиз, анан бул жактан бизге келген суроолор бар, ошого кезек беребиз. Жакшы, рахмат. Мындай абдан бүгүнкү күндүн негизи өтө көйгөйлүү темаларынан бирок, анан кээ бир окуучулар негизи биз дагы жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо курстарыбызды реклама кылганда, башка мекемелердин рекламаларын көргөндө, мисалы, мына 4-январь бул кышкы каникулда көпчүлүк эле мекемелер ошол тездетилген даярдоо курстарын баштады. Анан бул жерде мындай рекламалык багытта эмес, бирок аттарын айтып койсок окуучулар үчүн балким пайдасы тийиши мүмкүн. Мисалы, Ошто Рекорд бар, Секом бар, алар баштады. Анан Жалал Абадта Секом бар, Аннур деген билим берүү мекемеси бар. Мындай баягы жакшы даярдаган белгилүү мекемелерди айтып атам да. Анан Бишкекте Нова бар, бул жерде ошол окуучулардын суроосу агай азыр эрте эмеспи деген суроону коюп атышат да. Биз азыр даярдансак майга чейин унутуп калбайбызбы деген. Азыр ушул боюнча дагы токтолуп өтөбүз. Кеч эмес, то есть эрте эмес. Тескерисинче кечигип атабыз. Кээ бир баягы ийгиликтүү болом деген окуучулар бул 10-классты бүткөндө эле майдан кийин бир аз эс алып алып эле ошол карантинге карабастан даярданууларын баштаган окуучулар өтө көп. Биз билебиз, иштешип келаткан окуучуларыбыз бар, даярданып. Буга чейин уже курстарда окуп бүтүрүп коюп, азыр өз алдынча даярданып аткан окуучуларыбыз өтө көп. Эми жалпы республикалык тестирлөө деген эмне? Анан эмне үчүн муну тапшырыш керек деп сиздин сурооңуз менен эми башынан баштайын. Негизи 2002-жылы бул жана америкалык Axels деген уюмдун проектиси менен ишке ашып, Кыргызстанда ошол жалпы республикалык тестирлөө деп иштелип чыгып алынып баштаган. Ага чейинки окуу жайга тапшырган агаларыбыз, ата-энелерибизден көп угабыз. Мисалы, биздин өлкөдө окуу жайларга тапшыруу абдан бир коррупциялык система менен болуп келген. Анан ошол 2002-жылдан тартып ЖРТ киргенден кийин, жалпы республикалык тестирлөө киргенден кийин дароо эле бул коррупциялык система жоюлуп кете калган жок, дагы деле минтип келип, анан ошол 2006-2007 жылдардан баштап баардык окуучулар жалпы республикалык тестирлөөгө кирип, анан университетке тапшырыш керек деген баягы жоболордо оңдоолор болгондон кийин, анан өлкөбүздө негизи ошондон бери 2007 жылдардан бери Кудайга шүгүр, бул ошол жалпы республикалык тестирлөөнүн натыйжасында көптөгөн мындай жанагы тууганы жок, таанышы жок, бирок чындап окууга кызыккан дилгир, билимдүү жаштарыбыз жогорку окуу жайларында бюджеттик орундар менен окуп калуу мүмкүнчүлүгүнө илинип атышат да. Ошон үчүн жалпы республикалык тестирлөөнү тапшырыш керек. Анан кантип туура даярданыш керек дегенде, окуучу сөзсүз түрдө жалпы республикалык тестирлөө деген эмне? Ал жердеги суроолордун багыты кандай суроолордун түрлөрү келиши мүмкүн? Ушуларды бир билип алышы керек. Эми буларды кантип билип алат? Көбүнчө мындай маселелер айтылган. Агай ошол мисалы Секомдун же Нованын китебин сатып алып, ошону менен эле үйдө даярдансам болбойбу деген окуучулар бар. Болот, эмнеге болбосун? Бирок маселе мындай. Окуучу бул китепти сатып алып эле окуса эле билимдүү болуп калбайт.
ошол билимди изилдөөнүн жол жобосун көрсөтө турган бир устатка муктаждык бар. Мен дайыма окуучуларыма айтып келем, мисалы, университетте иштейт өзү, профессорлук даражасын жактап аткан профессордун деле андан жогору турган бир профессор устаты болот. Ошол сыяктуу эле окуучу дагы ошонун багытын, жалпы республикалык тестирөөнүн багытын туура үйрөтө турган бир устатка муктаж. Бул балким бир курстан болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө эми бул пандемиялык абал дагы деле турукташпай атат. Кээ бир ата-энелер курстарга балдарын жиберүүдөн коркуп атат. Мисалы, университет менен мектеп ачылбай атса, кантип курска жиберем дегендей ойдо тургандар бар. Мындай учурдан азыр технологиянын деле өнүккөн заманы, онлайн окуулар көбөйүп эле калды. Биз даярдап атабыз, башкалар даярдап атат. Сиздердин онлайн курстарыңыздар бар. Буларды дагы пайдаланса болот. Сөзсүз эле. Эми баягы аты чыгып калган үчүн бизде Кыргызстанда бренд болуп калган. Бул Нова менен Секом. Бул өкмөнө барса дагы болот, сөзсүз. Бирок эгер кооптонуп турса же курска баргысы келбесе, үйдөн жылуу жумшак үйүнөн чыккысы келбесе, онлайн даярданса дагы болот. Бирок сөзсүз түрдө ушул ОРТнын биринчи сөзсүз түрдө кандай өтөөрүн, багытын, кантип издениш керек экенин бир курска барып үйрөнүп алса, андан кийин жанагыл китептерди сатып алып үйүндө даярдана берсе болот. Бул жерде эң негизинен басым жасай турган дагы бир нерсени айтып коюшум керек. Өз алдынча даярданып аткан окуучулар сөзсүз түрдө пробный тесттерди тапшырып, өзүнүн деңгээлин билип турушу керек. Түшүнүктүү. Демек, баягы бир гана өз алдынча даярдоодон эле эмес, баары балдыртанда көргөн дагы эффективдүү болсо керек, себеби баягы билесиң да, сен пробный тесттер тапшырасың, ошол убакта кандай суроолор келет, ошолорду байкайсың, баягы практикалык жүзүндө дагы билип каласың да. Ошон үчүн булар дагы керектүү нерселер болсо керек. Сөзсүз түрдө ошол башталгычта мындай бир барып багытын тууралап алышы керек. Антпесе болбойт. Жакшы, рахмат. Азыр өзүбүз баарыбыз билгендей эле, технологиянын өнүккөн заманы, анан баардыгында эле телефон бар. Анан ошол телефондон дагы каналдар бар эмеспи? Мисалы, Телеграмда бар, ошол эле сыяктуу биз сыяктуу билги KG сыяктуу окуттуу борборлор бар. Ошондой эле ошол айтсаңыз, кайсы каналдарды сунуштайт элеңиз? Балким Telegram каналдар барбы, же сайттар барбы өзүнчө, же балким өзүңүз билгенде кандай YouTube каналдар барбы, ошолор боюнча айтып кетсеңиз. Азыр онлайн форматта балким ошолор аркылуу да даярдана алышат да. Ооба, абдан негизи аябай мындай өтө маанилүү суроо бул. Азыр Телеграмда абдан көптөгөн каналдар бар. Эми Телеграмда канал болгондон кийин булар акысыз. Буларга сөзсүз жазылып койсо жаман эмес. Булар эми азыр атын айтыш кыйын, бирок ошо ЖРТга даярдануу деп Телеграмда жана поискке жазып издесе, бир канча каналдар чыгат. Бирок азыр мен Телеграмды карап коеюн, бул жерден бир группанын атын айтам. Бул азыр негизи жалпы республикалык тестирлөөдө маанилүү болгон темалардын бири бул туруктуу сөз айкашы, фразеологизмдер. Ошол боюнча Азамат Мамытов деген жакшы мыкты агайыбыздын бир Телеграм каналы бар. Мен атын даан айтып коеюн. Өнөр алды кызыл тил деген жазып алсаңыздар болот. Өнөр алды кызыл тил ошол туруктуу сөз айкаштарына, фразеологизмдерге даярдануу боюнча абдан жакшы канал. Ал ошол өнөр алды кызыл тил деген китептен эле маалыматтарды алып жазат негизи, бирок ошол ОРТга келип калышы мүмкүн болгон абдан татаал болгон сөз айкаш, туруктуу сөз айкаштарын, фразеологизмдерди берип келет. Деңгээлде жөн гана окуучуларды өздөрүнө тартуу үчүн жасалган кадамдар десек болот. Эми бул мындай эч кандай жашыруун эч нерсеси жок. Бул биздин дагы бир тактикабыз. Мисалы, биздин Телеграмда 10 билим ЖРТга даярдануу деген группабыз бар.
мурда Турат Алыбаев менен деп жүргөн, анан кийин биздин мекеменин атын он билимде өзгөрткөндөн кийин анын да атын өзгөртүп койдук, он билим деп. Бирок мен деле ал жерге айрым учурда сабактарды өтүп турам, аналогиялар боюнча айрым маалыматтарды жиберип турам, бирок бул деген сөз ошол эле жерден толук кандуу даярданып алса болот экен деген сөз эмес. Бул жанагындай сөзсүз бир курстардан өткөндөн кийин анан кошумча даярданууга керектелүүчү нерсе. Бул боюнча эми жанагы ким эле бир жигит бар, мындай анимацияларды жасап, бир YouTube'дан каналы бар, видеолорду чыгарып жүрөт. Ошонун каналына жазылып койсо эми бир маалыматтарды ала алат, бирок ал негизи жалпы республикалык тестирлөө менен толук маалыматы болбогон адам окшойт. Мисалы фонетикаларга чейин темаларды бергендин аракетин жасап атат, бирок алар ОРТда келбей калат. Эми боло берет, мисалы YouTube'дан деле издесе, мисалы YouTube'да менин да бир канча сабактарым бар. Турат Алыбаев деп издесе деле менин деле сабактарым чыгат, бирок азыркы эле айтылган нерсе ал жерден эми кошумча даярданууга гана жарайт. Мындай ошону менен толук кандуу даяр болуп кала албайт. Ал жерде ири эти менен да берилбейт да. Мисалы мен бүгүн туруп мисалы илхом келип калышы мүмкүн, коем окуучуларга аналогия боюнча бир сабак өтүп коеюнчу деп өтүп коюшум мүмкүн. Анан дагы бир күнү туруп мейличи бүгүн грамматиканы өтүп коеюн деп дагы өтүп киргизип коюшум мүмкүн. Анан YouTube'да деген миллиондогон, миллиарддаган видеолор бар. Алардын ичинен сизге кайсынысы туш келет, аны дагы билбейбиз да. Мисалы ЖРТга даярдануу сабактар деп жазса, мисалы билим оп деген канал бар YouTube'да. Математикадан, химиядан абдан жакшы даярдаган. Бул менин окуучум Азиз Озбеков деген абдан күчтүү, өзү Германияда, Кореяда билим алган жигит. Бирок ал деле билим оп деле мисалы жазылып койсо, ал жерден маалыматтарды алса болот. Бирок анын деле платный окутуусу болгондугу үчүн ал жерге маалыматтардын баардыгын толугу менен жайгаштырбайт. Бул себеби ошону менен акча таап атса, аны кайра бекер бирөөлөргө эч ким бергиси келбейт. Муну окуучулар мындай жакшы түшүнүшү керек. Анан көп байкадым, мисалы окуучулар ошо акысыз курс дегенди издей беришет экен да. Бул акысыз курстарды издей берүү бул убактысын жоготот демекчимин да. Андан көрө бир аз болсо дагы чыгаша кылып, бул билимге кеткен чыгаша эч качан чыгаша деп эсептелбейт. Аны инвестиция дешибиз керек. Азыр менин колумда тутпай калдым. Туура айтасыз деп кошуп атам да. Ооба. Азыр бир китепти окуп аттым эле, жанагы неменин Сингапурдун билим берүү системасы, парадокстук күчү деген. Ошол жерде дагы ушул нерсе айтылып атат. Билимге инвестиция кылганда анан өнүгөт депчи. Бул анын үстүнө билим бул бизнес эмес да. Мисалы, бизнес болсо бир нерсе алсаң, кайра сатсаң, дароо үстүнө канча түшкөнүн билесиң. Бирок билимге кеткен чыгашалардан канча пайда түшүп атканын 10 жылдап билбейсиң. Мындай эң тез натыйжа берген билимдин натыйжасы бул минимум 5 жыл. Мындай 5 жылдан мурда билим эч качан натыйжа бербейт. Ошон үчүн мындай билимге кетип аткан чыгашаларды мындай жок болуп кетип аткандай көрбөш керек. Сөзсүз китептерди сатып алыш керек. Сөзсүз акылуу курстардан окуш керек. Эми бул эгер кана эми биздин баягы жалпы билим берүү системабыз мамлекеттик деңгээлде абдан жакшы болсо, дүйнөлүк деңгээлдеги бир билим берүү системабыз болсо, мектептен эле ошолордун баардыгы аябай ойдогудай окутулса, кана эми мындай кошумча акча төлөбөй эле мектептен даяр болуп калсак. Бирок бул ачуу бир чындык, тилекке каршы мектептен жалпы республикалык тестирлөөгө ойдогудай даярдай албай келатабыз. Ошон үчүн окуучулар бул жеке өзү үчүн жана бул өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуу үчүн сөзсүз түрдө ошо кошумча курстардан өтүшү керек деп айта кетмекчимин. Чоң рахмат, жакшы. Биздин көрүүчүлөргө дагы жакшы маалымат болду деген ишеничтемин. Жогоруда айтып өттү, да бир жолу кайталап коеюн. Билим от деген YouTube'дан издесеңиздер болот. Ошол учурда өнөр алды кызыл тил деп, Андан тышкары биздин азыр агайыбыздын дагы Турат Алыбаев деп издесеңиздер, ошол жакта дагы маалыматтарды ала аласыздар. Анан жогоруда сиз айтып өттүңүз ушул ортодо мисалга сөз айкаштары маанилүү жагы депчи, ошолорго да токтолуп кетсеңиз, мисалга кайсыларга мисалга ошол эле математикага өзүнчө даярданыш керек, эмнелерге көңүл буруш керек дагы, эмне маанилүү?
же болбосо кайсы учурда кайсы бөлүмдө убакытты туура пайдаланыш керек мисалга көп айтышат басымдуу бөлүгү окуп түшүнүүдөн баягы убактым жетпей калды дегендерчи ошого кандай сунуштар айта бересиз? Булардын бардыгын мен ошо ирети менен жазып койгом, абдан жакшы. Сиз сурабасаңыз деле негизи жалпысынан бир ушундай маалымат бере кетейин деп аткам. Негизи жалпы республикалык тестирлөөдө келе турган суроолордун саны 150. Эми бул 150 суроонун эң эле башта бул математикага байланыштуу колонка бөлүгү. Колонка бөлүгүндө 30 суроо келет. Буга 30 минутка гана убакыт берилет. Ушул именно колонка бөлүгү бул логикалык бөлүм болгон. Биздин мектептеги математика менен ал жердеги математиканын системасы окшош болбогондуктан ушул жерин сөзсүз бир устаттан үйрөнүү керек. Мисалы мен айтам, мен кыргыз тилчимин, өзүм кыргыз тилчимин, бирок ошол колонка бөлүгүндөгү 30 суроону отуруп эсептеп чыгарсам, балким 30-ун тең эле чыгарышым мүмкүн. Бирок маселе берилген 30 мүнөттүн ичинде эмес. Балким бир күн кечке, же балким дагы токтотуп коюп эртеси дагы карап, 2 күндө чыгарып коюшум мүмкүн да, үйдө мындай калькулятордун жардамы менен, Google'дун жардамы менен дегендейчи. Бирок маселе ал жердеги эсепти чыгарып коюу эмес. Бир эсепти 1 мүнөттө чыгаруунун жолун үйрөнүү да. Окуучулар мисалы колонка бөлүгүн көрсөтсөң, кээде карап отуруп айтат да, агай, бул оңой эле экен го деп. Негизи оңой эле. Ал жерде мен кыйын деген жокмун. Маселе ал жерде ошол бир суроону 1 мүнөттүн ичинде иштеп бүтүү. Ушуну үйрөнүш керек. Биринчиси бул. Эми экинчиси болсо математика бөлүмү. Кадимки мектеп программасынан алынган математика бөлүмү. Бул жерде 60 суроо келет. Эгерде мектептеги математика сабагын эң жөнөкөй жана негизги математиканы жанагы натуралдык сандардан, жөнөкөй сандардан баштап тригонометрияга чейинки темаларды жакшы билбеген окуучу бул жерде дагы балл алышы өтө кыйын болот. Эми демек окуучунун мындай ирети менен даярданышы керек болгон маселелердин бири ушул колонка бөлүгү. Муну атайын бир устаттан кеңеш алышы керек, аны үйрөнүшү керек. Бир суроону кантип 1 мүнөттө чыгарса болот. Андан кийин 60 суроолук бөлүм, бул бөлүм дагы ошол жөнөкөй сандардан тартып, жана натуралдык сандардан тартып, тригонометрияга чейинки темаларды катар менен мунун ичинде теңдемелер бар, жана бөлчөктөр бар, жөнөкөй бөлчөктөр. Кыскасы ошонун бардыгын бир катар карап. Эми жакшы эле болот окуган жокпу? Абдан жакшы болду, эми сонун болду. Макул, анда сүйлөй бериңиз. Маселе ушул логикалык жактан даярдык көргөндөй эле психологиялык жактан да даярдык көрүшү. Мисалы мен окуучуларга кеңеш берет элем. Быйыл бардыгы эле абдан жакшы балл алып, бардыгы тең эле алтын сертификат алып жибере албайт. Сөзсүз турмуш деген өйдө төмөн болот. Бири жакшы балл алат, бири жаман балл алат дегендей. Эгер азыраак балл алып калгандар балким кайра бир аз чыйра алса болот. Ушундай окуучуларды мен көп эле көрдүм. Өзүмдүн окуучуларымдан дагы 110го жетпей алган окуучуларымды 1 жыл калтырып, кайра кийинки жылы жакшылап даярдап. Мен бул жерде бир ситуацияны айта кеттим эле. Менин эң биринчи даярдаган жылымда бир окуучум 69 балл алып калган. 69 балл алгандан кийин бул окуучум аябай стресс болуп, мындай өзүн таштап өтө жаман болгон. Анан бул окуучунун баягы эми негизи айылда да калып калышы уят да. Мындай өтпөй калыптыр деген ошол нерселерди жеңиш үчүн окууга өттү, бир жака кетти деп ачык эле айтып коюшубуз керек. Нарын облусуна жөнөтүп, аны Нарын алыс да, элден алыс, мындай шаардан алыс дегендей, башка бир жакта окуп окуу жайда деп, ошол жакка жөнөтүп, квартира, кадимкидей эле квартирага жашап, студенттер менен аралашып, алардын окугандарын көрүп,
1 жыл кайра ОРТга толук даярданып, кийинки жылы 179 балл алып, МВДга бюджетке өткөн. Ошон үчүн психологиялык жактан дагы ушул нерселерге даяр болушубуз керек. Сөзсүз эле биринчи эле жылы бардыгын абдан жакшы кылып коюу деген бул шарт эмес. Бул деген сөз, эгер начар болуп калса, окуучу өзүнүн чыныгы деңгээлин билген болот. Эми биринчи эле жылы жакшы балл алган болсо, бул аябай жакшы. Анан мына эми уже январь болуп калды. Мен сентябрдан бери эле, августтан бери эле окуучуларды даярдап келатам. Эми январь болуп калгандан кийин мен окуучуларыма мынтип айтып атам. Мындан ары жагы ар бир күн кадимкидей 1 балл үчүн согуш. Эгерде мына окуучу бүгүн ОРТга көңүл бурбаган болсо, ал жанагы эң жогорку балл 245 да, 245тен улам бирден кемитип отура берсин. Психологиялык жактан ошентип эле даяр болуп калат. Так, 40 күн даярданбай койдубу? Улам бирден аксатып отуруп. Демек, ал 200дөн 40ты алып кое берсин да, 245тен 40ты алып кое берсин, аныкы дагы төмөндөт деген сөз. 40тан көп күн даярданбай койгон болсо, дагы да төмөндөп кете берет да. Бирок сөзсүз окуучуларыбыз аракетте болушу керек, токтоп турбашы керек. Эң негизги жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануунун эң негизги сырын айтайын. Эң негизги сыры бул мен дайыма окуучуларыма колдонгон метод тактикалардын бири бул күнүгө минимум 20 минутта китеп окуу. Китепти жөн эле окуу эмес, анализ кылып окуу. 20 минутта канча сөз окуду, 20 минутада канча абзац окуду, ар бир абзацта эмне жөнүндө сөз болду, булардын баарын анализ кылып, мүмкүн болушунча жазып алып окуп, аны кайра бир досуна, классташына, атасына, апасына, бирөөлөргө айтып бериши керек. Бул эң негизги мындай даярдыктын биринчи жолу. Андан кийин экинчи, күнүгө туруктуу бир учурда жалпы республикалык тестирлөөгө кадимкидей расписание коюп даярданыш керек. Мисалы, күнүгө эртең менен 7ден балким 7:40ка чейин мектепке кеткенге чейинки убакта ОРТга даярдансын. Бүгүн биринчи күн математиканын колонка бөлүгүн карасын. Эртең экинчи күн кадимки математиканы карасын. Үчүнчү күн аналогияларды карасын. Төртүнчү күн окуу түшүнүүнү карасын. Бешинчи күнү грамматиканы карасын. Кайра 6-чы дем алыш күнү дагы жалпылап даярдансын. Кайра ошондой понедельник күнү колонка, ушинтип туруктуу даярданганда анан ийгилик болот. Негизи бул ийгилик деген туруктуу аракеттин натыйжасы деп эсептелет. Анан бул жалпы республикалык тестирлөө эч качан лотерея эмес. Көбүнчө ушундай дагы бир жаңылыш сөздөр айтылып жүрөт. Эми ал тест деген лотереяда барып тегеректеп койсоң туура келсе келди, келбесе жок дейт. Ооба, болжолдоп туруп кылсаң дагы туура чыгып калуу мүмкүнчүлүгү 25% бар. Ал жерде 4 суроо болгон үчүн 25% туура чыгып калуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бул антип тагдырыбызды мүмкүнчүлүктөргө байлабашыбыз керек. Эгерде биз ийгиликтүү болгубуз келсе, бул өлкөнү өнүктүрүүнү кааласак, сөзсүз бул өлкө билим менен, билим берүү менен өнүгүшү керек. Мына бүгүн эле ушул Япония тууралуу бир маалыматтарды окуп отурат. Мисалы, билим берүү менен өнүккөн дүйнөдөгү жалгыз мамлекет деп аталат экен Япония. Жанагындай аскердик күчсүз, кен байлыктарсыз, жалаң билим берүү менен дүйнөдөгү баардык роботтордун 50%-нан көбүрөөгү бир эле Японияда экен. Ошон үчүн, урматтуу достор, бул мамлекетти өнүктүрсөк болот. Ал үчүн сиздердин туруктуу аракетиңиздер керек. Бул өлкөнү бир президент, бир депутат эле өнүктүрүп кое албайт. Алар сыйкырчы эмес да, бир президент келе калып эле сүф дегенде баарыбыз эле хан сарайда жашап койгудай, бул жомок эмес, сыйкыр эмес. Бул мындай чыныгы жашоо. Биз көзүбүздү ачышыбыз керек, даярданышыбыз керек.
бүтүрүүчүлөргө жыртууга даярдануу үчүн кайсы китептерди жана курстарды сунуштайсыз сунуштайсыз? дейт. Кечирээк келип калган окшойт, кайра эфирди кайталап көрсүн, сакталат да эфир, Ооба, сакталат, албетте себеби сакталат. бул жерге чыккан суроого уже жооп берилди да, бүтүрүүчүлөрдү башкалардын убактысын алып, жөн эле кайталай бербейли. Ооба. Анан ошол суроолор боюнча да көпчүлүк суроолор мындай болуп атат да. Кандай китептерди сунуштайсыз деп, жаңы жогоруда сиз китептер боюнча айтып кеттиңиз, ошол боюнча да айтып кетсеңиз, дагы кандай китептерди сунуштайт элеңиз? Ошо муну айтып өттүм, мен муну кайталай бериштин көп зарылчылыгы жок болчу, бирок ошондо деле эми бул белгилүү эле негизи Секомдун, Нованын китептери бар, ошолорду сатып алса болот. Түштүк жергесинде Рекордтун китептери бар, эгер ошто ала турган болсо. Анан Аннурдун китеби барбы жокпу аны билбейм. Эми мындай Кыргызстанда китеп чыгарган ушул 3 эле мекемени билем. ЖРТга даярдануу боюнча баягы мындай көбүрөөк санда чыгарып, мындай элге жеткиликтүү болуп аткан. Анан эми мындай ар кандай бизге окшогон окутуу мекемелеринин деле китептери болушу мүмкүн, бирок китеп чыгарып сатып аткандары мен билгендер ушулар эле. Балким Билги Кейжинин деле даярдап аткандай маалыматтар болушу мүмкүн. Мисалы, Калемко деген окутуу мекемеси бар, жалпы республикалык тестирлөөгө олимпиадага даярдап жүрөт. Алардын деле мисалы өзүнүн китеби бар, бирок чыгарып сатпайт, мисалы алар. Өзүнүн гана окуучуларына. Ошон үчүн Нова, Секом, анан эгер ошто болгон болсо Рекордтун китептерин сатып алышса болот. Анан китеп сатып алгандар деле жанагы айткандай сөзсүз түрдө бир устатты карманышы керек. Жок дегенде мектептеги мугалимине барып, мен могу китептерди алып келдим, муну мага түшүндүрүп бериңиз деши керек. Кээде ошо көп ушуну сурай беришип, китеп менен эле даярданса эмне болот агайда? Анан мен аларга мындай тамашалуу жооп берем. Анда мектепте окубай эле 1 класстан 11 класска чейинки баардык китептерди сатып алып, үйдөн эле даярданбайсызбы дейм да. Ошон үчүн белгилүү бир деңгээлде сөзсүз устат, мугалим деген керек болот. Ооба, туура. Кийинки суроо. Ортодон кайсыл темаларга көп суроолор келет дейт, ошол кайсы темаларга басым жасалат деген суроо айтып. Бир темага басым жасалбайт эч убакта. Жогоруда айтылган темалардын баардыгын колонка бөлүгүн, математиканы жөнөкөй сандардан, натуралдык сандардан тартып, ошол тригонометрияга чейинки баардык темаларды караш керек. Бирден экиден болуп суроолор келе берет. Кыргыз тилде мына морфологияны, синтаксисти, лексикологияны, стилистиканы, ошолордун баардыгына даярдыгы болушу керек. Алардан мындай жалпылап түстүртөн суроолор келет. Бул олимпиада эмес. Мисалы, кээ бир окуучулар бар эми мындай таң кала берем, мисалы окуучулар мугалимдин билимин сынай берет да. Мисалы, мага деле кээ бир окуучулар бир суроо жөнөтүп калат да. Анан мен билбейт экенмин мунун жообун десем, анда сиз кантип даярдайсыз ОЕРТга дейт да. Анан айтам, каглайын, бул олимпиадада бериле турган суроо. Балким олимпиаданын суроолору мисалы бир суроону жарым саат, 1 саат иштешке туура келет. Бир суроону. Жалпы республикалык тестирлөөдө 30 минутада 30 суроону иштешиң керек болот. Ал жерде жалпыланган логикаңды текшере турган суроолор берилет. Ошон үчүн мындай мугалимдин билимин текшерип алып, анан ошого жараша даярданайын деген окуучулар дагы белгилүү бир деңгээлде жаңылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн эмнеге даярданып атканын билиши керек окуучу. Эмнеге даярданып атат? Олимпиадага даярданып атса, анда ошондой татаал суроолордун үстүндө иштесе абдан жакшы болот. Анда кийинки суроо. Азыр пробныйым 170 балл болуп жатат. Алтын сертификат алуу үчүн убакытты кандай пайдалануум керек дейт. Мирлан абдан мындай жакшы туура суроо берилиптир, бирок мындай кулакты жакшы түрүп отурсаңыз буга айтылды. Мына ушул күндөн тартып күнүгө 20 мүнөт китеп окуйсуз. Анан ар бир күнү минимум ушул жарым саат 40 минутта ОЕРТга даярдык көрөсүз. Ар күнү. Мындай токтотуп коюп эмес. Мындан нары кадимкидей ар бир күн 1 балл үчүн согуш. Мисалы, бүгүн бир күн даярданбай койсо, 1 баллын өзү кемите берсин. Автоматтык түрдө эле бул төмөндөтүп кете берсе болот. Мирлан, сизге айтып турган кеңешим.
Кийинки суроо. Мен Секомдун кыргыз тили китебин алгам, бирок туура жооптору көрсөтүлбөптүр. Эмне кылсам болот дейт. Менимче Секомго кайрылыш керек го. Бирок Ооба. туура жооптору көрсөтүлбөсө керек менимче. Себеп дегенде окуучу дагы издениши керек. Бул жана дагы айтпадым, изденүү да, бул изденүү. Ошол туура жооптун аракетин көрүш керек. Алар дагы өздөрүнүн курстарын окутуп атат. Алар ошону менен акча таап атса, анан ал жерге туура жооптордун баарын жайгаштырып койсо, анда мисалы мага окшогондор көбөйүп кетет деген сөз да. Любой эле адам Секомдун бир китебин сатып алып, анда окуучуларды топтоп окута бериши мүмкүн. Бул менимче Секом менен байланышып билиши керек. Анан эң жогорку 250 балл, ушундайбы? Кайталап коюңуз. Эң жогорку балл 200 баллбы деген суроо келиптир да. Балл боюнча суроо. 245 балл. 245 балл эң жогорку балл. Анан тышкары да көпчүлүк сурап жаткан окуп түшүнүү боюнча кантип даярданса болот, же болбосо кантип жакшыртса болот деп атышат да. Буга деле айттым, негизи буга деле айттым. Окуп түшүнүүнү жакшыртуу үчүн тез окуу деген китепти сатып алып даярданыш керек. Тез окууну өнүктүрүш керек биринчи кезекте. Андан кийин сөзсүз окуган тексттерди анализ кылганды үйрөнүш керек. Негизи мен бүгүнкү күндө ушул тапта ушул окуу түшүнүү боюнча биздин өлкөдөгү мындай күчтүү адистердин катарындамын десем жакшы болот. Себеби мени менен даярданган окуучулар ошол окуу түшүнүүдөн жакшы балл алып келатышат. Былтыркы даярдаган окуучулардын ошо көпчүлүгү 20-30 суроодун 25-28-ин туура кылышты да. Жакшы. Кийинки суроо, саламатсызбы? Чет өлкөгө барып окуу үчүн эмне кылуу керек, орто керекпи деген суроо келиптир. Чет өлкөгө окуш үчүн. Негизи чет өлкөгө барып окуу боюнча быйылкы 11-класстар көпчүлүгүнөн кечикти, мисалы. Көпчүлүк эле өлкөлөрдүкү мисалы ошол ноябрь, декабрга чейин кабыл алуулар бүтүп, уже аякка өткөндөр документтерин даярдоо, берки кошумча кандай тесттер даярдалат, аларга даярданып жүрүшөт да. Негизи 10-класстан даярданган жакшы болот. Анан ОРТны карай турган айрым университеттер дагы бар, жок эмес. Булардын тизмесин мен азыр бере албайм, даяр колумда жок. Бирок интернеттен кирип, буларды издештирсе табат. Эми Google деген бар азыр. Google аке мага айтыңызчы десе айтып берет. Анан мисалы Кытайдын айрым университеттери карайт, муну билебиз. Америкада айрым университеттер карайт, муну билебиз. Бирок ОРТ менен эле дароо алып койбойт. Сөзсүз түрдө англис тилден кошумча сынактар тапшырылат. Эми Американын окуу жайларына тапшырыш үчүн сөзсүз түрдө SAT тапшырыш керек, менимче. IELTS тапшырыш керек дегендей. Эми бул жагы өзүнчө тема негизи. Бирок ОРТ менен эле чет өлкөгө кетип калуу бир аз бул оорураак маселе. Ооба. Күнүнө канча саат окуса жетиштүү болот деп ойлойсуз? Күнүнө 24 саат окуса деле жетиштүү болбойт эч убакта. Бирок менин сунушум бул жерде минимум күнүгө 20 минутта окуш керек. Анан күнүгө ошол 20 минутадан 1 саатка чейинки убактысын 40 минутта балким туруктуу көңүл бурушу керек. Сөзсүз түрдө туруктуу көңүл буруш керек. Бул баягы мисалы 10 күн окубай жатып, анан 10-чу күнү балким 10 саат даярданып койгон кыйраттым деген болбойт. Туруктуу даярданыш керек. Ошондо адамдын мындай мээси өнүгүүдө болот да, өсүүдө болот. Ойгонот, кече мындай тема өтүлдү эле, эми мындай болот экен деп бул кадимки мээге мындай ирети менен жайгашат да. Анан мисалы бир күндө 10 саат окуп койсо, анын алгачкы 1 сааты пайдалуу болушу мүмкүн, калган 9 сааты балким жөн эле жанын кыйноо болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул нерселерди абдан туура пайдаланыш керек. Убакыт күнүгө даярданыш керек. Эми бул айрым окуучулар үчүн мындай сабыры бекем, өзүн жакшы тарбиялаган окуучулар бар. Мисалы
күнүгө 2 саат 3 саат даярданып коюшум мүмкүн. Бирок мындай тажрыйбалуу бир инсан катары күнүгө 3 саат даярдануу бул өтө бир оор нерсе. Мен өзүм деле бүгүнкү күндө мындай кайра окуп аткан адам катары мен максимум 2 саат даярдана алам бир күндө. Бирок окуучуларга ошол 40 минутта, жарым саат, 1 саат бул боло берет өзүнүн деңгээлине жараша. Жакшы. Кийинки суроо. Өзүн алдынча даярдануу үчүн кандай пландарды түзүп бермек элеңиз дейт. Мурзамединовна муну түзүп бердим, мен уже айттым. Азыр эле айтып бүттүм да. Күнүгө туруктуу, мисалы, биринчи күнү колонкага даярданыңыз, экинчи күнү математикага даярданыңыз, үчүнчү күнү аналогияларга даярданыңыз, төртүнчү күнү окуу түшүнүүгө даярданыңыз, бешинчи күнү грамматикага даярданыңыз, алтынчы дем алыш күнү жалпы кайталоо кылыңыз, кайра биринчи күнү колонка бөлүгүнөн баштаңыз, туруктуу даярданыңыз, туруктуу. Күнүгө мисалы 20 минутта же 40 минутта туруктуу. Расписание ушул. Эгер өзүңүзгө даярдангыңыз келип атса. Анан сүйлөм толуктоону кантип туура иштесе болот? Бул боюнча айта элексиз го дейм, сүйлөм толуктоо боюнча. Анан сүйлөм толуктоо боюнча кантип иштеш керек экенин айта элекмин. Сүйлөм толуктоо боюнча сөздөрдүн маанисин туура түшүнсө, анан сүйлөм эми ал жерде негизи сүйлөм толуктоо болгондон кийин бул сөзсүз түрдө грамматика менен тиешеси бар. Анан ал жерде татаал сүйлөмдөр келет көбүнчө. Анан татаал сүйлөмдөрдү байланыштыруучу байламталар же болбосо сүйлөм мүчөлөрү кездешет. Ошолордун маанилерин туура түшүнүш керек. Мисалы, карама каршы татаал сүйлөмдөр кандай болот, ошолорду жакшы түшүнүш керек, антпесе болбойт. Соомунун пробный тесттерин баалын кантип эсептесе болот, процент менен эле берип коет экен дейт. Бул акысыз тесттерди айтып атат. Акысыз тесттерди бул процент менен эле берет, анын балын эсептештин зарылчылыгы жок. Мисалы, өзүн байкайт да, мисалы деп атам да, бардыгын 150 суроону тапшырсын. Анан 150 суроону тапшыргандан кийин жалпы балы 50% эле болгон болсо, 245 балды 2ге бөлүп коет деген сөз да. Демек, дагы көбүрөөк даярданыш керек деген сөз болот. 50%дан бир топ жогору болуш керек, 60-70%га чейин, 80%га чейин чыгарса, ошондо жакшы болот. Анан бул сомонун платный ойрту пробный тесттерин тапшырыш керек. Ал бесплатный алардыкы деле аз эле да, алар деле ошону кадимкидей эле бизнес бул деле, алар деле ошону менен мен сыяктуу эле акча таап атат. Демек, аны деле барып акчага тапшырса, кадимкидей балын эсептеп берип, керек болсо мындай апелляция кылып, могул сурооңор туура эмес болуп калыптыр деп сүйлөшсө дагы болот. Азыр университетте окуйм, окуудан отчисление болбой эле орто тапшырсам болобу дейт. Ушул боюнча ооба түшүнүктүү болду, бирок мен толук маалыматым эле ошол жана интернеттеги же инстаграмдагы Сомо Систем деген инстаграм баракчалары бар, ошол жерден деле карап, муну сурап көрүш керек. Мен жооп бере албайт экенмин, буга ачык эле. Түшүнүктүү. Азыр бул жактан биз берки суроого жооп бердик, достор. Эфир сакталат, ошондо көрө алсаңыздар болот. Кайталанган суроолорго азыр жооп бере албайбыз. Так. Үйдөн багыт берген адам жок, жалаң курска окуганга шарт жок дейт, жана дейт. Адам кантип даярдануусу керек, эжекелерди билбейт да, ал убакта аналогия А тилке, Б тилке жөнүндө окуласа дейт. Суроо түшүнүксүз болуп калды окшойт, Ооба, толук болбой калыптыр. Эми мен үйдөн өзүмчө даярдана турган адамга багытым эле жок дегенде бир онлайн курстарга бир ай болсо дагы барып, жалпы даярдануунун нугун өздөштүрүп алганы жакшы болот. Антпесе туура эмес багытта кетип калышы мүмкүн. Ошол. Ортого даярданам деп башка мектеп сабактарына көңүл бурбай койсо эмне болот дейт.
Абдан жакшы суроо. Чейректеринен 3 чыгат. Көп деле маселе жок. Бирок мектептеги сабактарды таштап коюп жалаң ОРТга кетип калуу бул кайра эле ошол эле нерсеге алып барат. Анткени ОРТнын суроолору деле мектептеги программа менен мындай байланышы бар. Мектептин темаларын билбесе, ОРТнын темаларын кантип алып кетет? Ошонун үстүндө гана суралып атпайбы? Болгону ал жердеги баягы мындай да мектептеги суроо жана тестти түзүүнүн багыты башкача да. Мисалы, ошол мектептеги сабактарды жакшы окуса анан ОРТны жакшы алып кете алат да. Анан бул кичине мындай бири-бирине карама каршы болуп калат. Антип бир жагын таштап коюу бул алып кете бериш керек. Жакшы. Анан бүгүнгү чейин дагы ушул суроолор көп келди да. Мисалы, кайсыл билим берүү мекемелеринин китебин колдонгон жакшы дейт. Ошол эле Nova, Secom дегендер да келген да. Кайсы билим берүү китептерин дагы пайдалуу болот дейт. Муну дагы мурда да айттым, дагы эле айтып кое берейин. Муну мындай боло берет. Өзүнө кайсынысы жагып атса, Nova'ныкын алсын. Мисалы, Nova'ныкынын бир артыкчылыгы бар, айтып коеюн. Китебин сатып алса, анын электронный да вариантын сатып алган болуп эсептелет. Мисалы, китепте код берилген, ошол кодду Nova'нын сайтына кирип жазса, аларды электронный да колдонсо болот. Мисалы, мен онлайн өтүлгөн сабактарыма Nova'нын маалыматтарын кеңири эле колдоном. Анткени алардын китебин сатып алгам. Электрондук китептерине дагы мүмкүнчүлүгүм бар. Бирок мен алардын китебин алып чыгып, басып, көбөйтүп саткан жокмун. Бул алардын немесине туура келбейт. Бул баягы калем акы деген бар, адам акысы деген бар. Бул баягы закондорубуз боюнча да туура келбейт. Бирөөнүн эмгегин сатканга болбойт. Эмгек акы дегенди сатканга болбойт. Бирок алардын ошол бир артыкчылыгы китептердин маалыматтарын электрондукта колдонсо болот экендиги. Анан ушунча болуп калды, эми айтып кое берейин. Nova'нын Play Market'te Nova Demi деген абдан жакшы тиркемеси чыкты. Бул боюнча мен YouTube'да өзүмдүн каналымда дагы аны түшүндүрмө видеосун тартып киргиздим. Эмне үчүн киргиздим? Анткени Nova математика сабагын өтүү боюнча өтө бир мындай жаңы технологияларды пайдалануу менен аябай бир мындай инновация деп коет, жаңылануу, укмуштуудай бир сонун нерсени кылып коюптур. Биздин өлкөдө бүгүнгө чейин андайды көрө эле келем. Чет өлкөлөрдөн көрүп жүргөн, мисалы, орустардын, түрктөрдүн айрым сабактарын көрүп жүргөн. Прозрачный доска деп коет. Мугалим кадимкидей телефондон карап турсаңыз, сиздин экраныңызга жазып берет да. Nova Demi деген тиркеме бар. Play Market'ten ошону көчүрүп алышса, бирок бекер эмес. Ал деле курс кадимкидей, аны деле сатып алыш керек. Кирип, биринчи ошол YouTube'дан менин видеомду көрүп коюшса, Nova Demi деп эле YouTube'дан издесе, менин каналыма кирип туруп, ошол жерден видеону табышат да, анан көрүшсө, түшүндүрмөлөрү бар, кантип колдонот, кантип китепти сатып, курстарын сатып алса болот дегендей. Эгерде такыр сатып ала албай атышса, мага байланышса, Telegram'dan Турат Алыбаев, Турат Кежи деп издесе чыгам. Ошол жерден байланышса, мен курсту сатып алууга түзмө-түз деле жардам көрсөтөм. Даже мындай акча төлөгөн жагынан деле жардам көрсөтүп бере алам. Жакшы. Рахмат сизге. Анан бул жакта азыр Олимпиада боюнча дагы суроо келип атат. Олимпиаданын алган балл ортодо эсептелеби? Эсептелбейт туурабы? Интернетте онлайн пробный тесттер барбы деген суроо келди. Ооба, азыр эле айтпадыкпы, тесттин Кежиники бар, Новa'ныкы бар, бирок платный. Сомонуку бар, ал аз эле тест, бат эле тапшыртып коюшат. Бирок бул негизи платныйларды да сатып алып тапшырып коюш керек. Убактыбыз бүтүп калды окшойт, негизи. Рахмат. Бир-эки суроого жооп берели же кандай кылалы? Сиздин убактыңыз барбы? Мен жок, ошол убактын тартып. Меники катып калды окшойт да. Рахмат сизге убактыңызды бөлүп берип, ушундай биздин абитуриенттерге, окуучуларга жакшы маалыматтарды беришкөнүз үчүн. Бар болуңуз, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Мен өз маалыматтарымды айттым, коштоштум, жакшы туруңуздар. Өлкөбүздү ушул илим менен, билим берүү менен өнүктүрүүгө салым кошо берели. Рахмат, бар болуңуз.